Салам достор, бүгүн биздин алгачсыбагыбызда биз Java Development Kit бизге керектүү болгон Java Development Kit жана IDE compiler жүктөйбүз. Эң алгач бизге Java Development Kit керек. Ал үчүн өзүбүзгө ыңгайлуу болгон браузерди ачабыз. Ал жерден JDK деп жазабыз. Java Development Kit. Жерден эң биринчи келген официальный страницасына киребиз. Окей, бул жерден эң жаңы версиясы Java SE 11.0.1 экен. Ал жерден download жүктөө басабыз. Бул жерден принимать этебиз соглашениясын. Ал жерден Windows оперативкабыз Windows болсо Windows'то, Mac болсо Mac, Linux өзүнүн оперативкабызга ziптин ордуна прямой эле exe файлды жүктөсөк ыңгайлуураак болот. Ошон үчүн Windows 64 exe'ни жүктөйбүз. Кийин бул жүктөлгөндөн соң аны жүктөйбүз. Аны жүктөгөндөн кийин бизге system файлга кирсек, бул жерден program files, ал жерден Java, бул жерде ушул жерге жүктөлгөн болот. Ал жерден Java Development Kit JDK папкасына киребиз. Ал жерден bin, бул жерден болсо ушул жердин любой бир файлдын propertiesине киребиз. Ал жерден мунун кайсы жерде жайгашкан location же болбосо местоположениясына копировать этебиз. Бул кайсы жерде колдонушубузду азыр көрсөтөм. Бул бизге настройка үчүн керек болот. Окей. Мындан соң computer, ал жерден properties, ал жерден болсо advanced system settings. Если орусчасында болсо буга киребиз. Ал жерден environment variables, ал жерден system variables'та path дегенди тандайбыз. Ал жерден болсо new же болбосо новый добавить этип бул жерге ошону коебуз. Менде уже коюлган, значит кереги жок. Койгондон кийин окей. Андан соң биз command prompt ачабыз. Endi command prompt'tan run as administrator, ал жерден Java version yes. Бул демек успешный жүктөлдү жана настройкасы тураланды. Андан соң бизге IDE compiler керек. Окей. Бул жерден Google'дан the best Java IDE деп жазсак бизге мындай чыгат. Окей. Бул жерде эң популярный IDE бул Eclipse экен. Окей. Биз анда Eclipse'ди жүктөйбүз. Окей. Eclipse.org сайтына киребиз. Официальный сайты. Ал жерден прямой эле main page'де download ссылкасы бар. Ал басабыз. Ал жерден get Eclipse IDE 2008-09. Мунун ордуна бизге керектүү болгон бизге Java эле керек. Ошон үчүн download packages деген астындагысын басып тандайбыз. Ал бул жерде мисалына Eclipse for C++,
Java DSL. Okey. Bizga kerakli bo'lgani bu. For Java. Okey. Windows 32 bit bo'lsa 32 bitni, 64 bitni skачать etamiz. Skачать etgandan keyin bizga zip fayl skачать etiladi. Buni ochamiz. Yana buni o'zingiz qolgan joyga izlash etamiz. Izlash etgandan keyin o'sha papkani ochamiz. Misoli men C diskdan ichini izlash etdim. Bu yerda Eclipse degan turadi. Okey. Bu yerda buni qalasak shortcutini tashlab eta olasiz. Create shortcut. Okey. Keyin ochamiz. Bu biroz vaqt oladi. Kabirlarda qandaydir bir DLL fayllar yo'q bo'lib, error chiqib qolishi mumkin. O'sha uchurda qaysi DLL fayl yetishmayotgan bo'lsa, o'shani juklab, o'sha papka joylashgan yerga joylashtirib qo'ysak, ishlayveradi. Andan so'ng bu Java Development Kit bu o'ta ma'nili. Bu agar bu yo'q bo'lsa, Eclipse'da hech qanday IDE ishlayveradi. Okay. Bu ochildi. Bu yerdan demak biz uspешно yukladik. Keyingi bo'libda bo'lsa, alg'achqi programmani yozib ko'ramiz.